Жалал Абадта окуучулардын аскерге даярдыгы боюнча республикалык спартакиадан облустук түрү өттү. Ага район шаарлардан 10 команда катышты. Алар чуркоо, автоматты чачып чогултуу, турникке тартылуу өңдүү тапшырмаларды аткарышты. Жыйынтыгында Майлуу суудан келген окуучулар биринчи орунда камсыздаса, экинчи орунга Аксы, үчүнчү орунга Нокен районунун окуучулары жетишти. Эми алдыңкы көрсөткүчкө ээ болгондор республикалык спартакиадага катышат. Бул иш-чара жыл сайын өткөрүлүп, окуучуларды патриоттуулукка чакыруу менен аскерге даярдыгын бекемдейт. Бул иш-чаранын негизги максаты ушул жаштардын аскерге чейинки даярдыгын бекемдөө, алардын ден соолугун чыңдоо максатында ушундай спорттук иш-чаралар өткөрүлүп турат. Мына бүгүн Жалал Абад облусундагы райондор, шаардан келген бардык командалар келип катышты. Оюн абдан жакшы болду. Катышкандар деле ыраазы болушту. Бул иш-чаранын негизи Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети, Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги жана ушул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жаштар иштери жана спорт дене тарбия боюнча мамлекеттик агенттиги ушул 3 организация биргелешип уюштурууда.